Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, kurmandık meselesi Arap dilinde kurban je bolbosam Kuday Taalaga jakın bolu degen manida alıngan ulu bir şeriatımızdağı orozo, namaz, zeket siyahtı öyle bir ademi kol tegiz, aru, pakize түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Элибизде мына ушул курмандык чалуу, курмандыкка даяргердик көрүү маселеси илгертен эле бар. Бирок ошол маселе дагы болсо өз ийнине жеткирилбестен чалагайымдык болуп калып калган учурлар бар. Кээде курмандык чалынган учурда ошол жалаң эле байлардын же болбосо муктаж эместердин же муктаждыгы анча деле тереңирээк эмес болгондордун катмарына таралып, ал эми жакыр катмар, пайгамбарыбыз жакшы көргөн кыяматта мени менен бирге болот деген катмардан алысыраак болуп калган учур кездеше. Чындыгында курмандык ошол өзүнүн ээсине жеткен учурда гана, курмандык өзүнүн Кудай астындагы вазифасын, өзүнүн миссиясын аткарган учурда гана ошол толук түрдө соопторду берет деп айтсак туура болот. Элибизде мынакей курмандык чалганда коңшу олоңдор келип, тууган уруктар келип жеп кеткен учурлар бар. Бул айыл жергесинде айрыкча биздин маданиятташ элек коомубузда орун алган болсо, азыркы күндө кыргыз коомчулугу маданиятташып, ошол эле маданияттын тырмакчанын ичиндеги берекесинин натыйжасында каарылар үйү, балдар үйү пайда болуп, атайын муктаж катмарлар пайда болуп, мына ошолордун карай турган, көрө турган жардамдары жок болуп турган кербези. Ошондуктан эгерде биз курмандык чалуу учурунда ошол атайын топтолуп, ошол курмандыктын эттерин, жакшылыктарыбыздын бардыгын өтө муктаж болгон катмарга жеткире турган болсок, ошолор ошону бир канча жумалап, бир канча айлап жеп, ошону менен Кудайга жакын болгонго бизге дарамет түзүп бере турган болсо, мына ушул курмандыктын жеткен жеринин эң бир жеткен чеги деп айтсак туура болор эле. Курмандык чалган учурда ошол жанагы союлунганда чыккан кандын бардыгы арам болот. Аны жанагыдай быжыга кошуп жиберебиз, башка кылып жиберебиз деген таптакыр туура эмес. Анан ичегилерин, карындарын да колдон келишинче алып, ошолордун бардыгын иштетип жей тургандарга таратып берген бул дагы сооптуу иш болот. Эгерде ичегилерин же башкаларын ыргытып жиберсе, бул албетте ысырап болуп, шариатта арам ишти кылган болуп эсептелет. Малды сойгондо атайын курч бычак менен союш керек. Аны кыйнабастан, ошол дароо сойгондо союла турган деңгээлдеги курч куралдарды колдонгон өтө максаттуу болот. Анан мунугу коллективдүү иш болгон учурда, айрыкча мындай бир жамааттар союп аткан учурда, жалгыз кой сойгондон көрө ошону мындай бир 7 адам чогулуп бир бука же уй сое турган болсо, бул ошол ишти жеңилдетип, жанагыдай бир колду көбүрөөк байлабастан азыраак алып, анан жанагыдай эттин да көбүрөөк болушуна өлгө түзгөндүктөн ошого дагы бир ыксалсаңыздар жакшы болор. Анткени ошол бир эле күндө союлуп, бат эле адамдарга таралып, адамдарга ээлерине жеткирүүнү мындай бир максат кылган учурда, ошол жанагыдай коллективдүү түрдө чогулсак, бул жакшанын үстүнө ошол адамдар жамаат болгондо, жамааты бири-бирине болгон махабат ойгонуп, анан Кур'ан-ы Каримде Кудайдын сөзү бар: "Мен жамаат менен дайыма биргемин" деген, ошол нерсе иш жүзүнө ашат деген пикирди айтмакчымын. Анан албетте курмандык чалганда адам колунан келсе өзү барып туруп бисмиллахи Аллаху акбар деп курмандык чалыш керек. Эгерде өзү чала албаса, чалгандарды карап турган жакшы болот. Анан кийин жанагыдай бир арбактардын жолуна же болбосо эшматтын колуна дагы бир неке деген сыяктуу сөздөр айтса, булардын бардыгы малдын арам болуп калышына түрткү берет. Ошондуктан мал союлунганда бисмиллахи Аллаху акбар деген сөз менен союлат, же жөн эле бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллаху акбар, бисмилла айтыр. Аллахтын аты айтылган бардык сөз менен жарай берет. Бирок эң эле жогорку деңгээлдеги сүннөткө ылайык союлунганы бул бисмиллахи Аллаху акбар деген келиме менен мал толук түрдө адал болот. Албетте мал союлунганда малдын эки кан тамыры, алкымындагы, ошондой эле анын кекиртеги, анын ошо кызыл өңгөчүнүн бардыгы толук түрдө союлуш керек. Жана малдын жаны чыгып бүтмөйүнчө анын терисин сыйырганга шариятыбыз тыюу салат. Анан дагы ошол малдын ичинде желбей турган кээ бир нерселер бар. Мисалы үчүн малдын табарсыктары, жыныс мүчөсү желинбейт. Ошондой эле ошонун жанагыда каны арам болуп эсептелет. Ошондой эле омуртканын ичиндеги чучук дагы шарият боюнча макруh деп айтылат. Ал эми калган чучуктардын барына жеген уруксат берилет. Өтү желинбейт мисалы үчүн. Ал эми калган боор, көкпөр булардын баары желе берет. Ал эми мал сойгондон кийин эттин ичинде калып калган кандар, булардын өкүмү, эттин өкүмүндө буларды арам деп айтпайбыз. Сорпого айнатканда чыгып калган чый кабыгын алып койсо, ошону менен бардык өзүнүн ордуна келген болуп эсептелет.
Курмандыкты ар бир адам өзүнөн чалат, ошондой эле өтүп кеткен маркумдарга соо жетсин деп дагы курмандык чалган болсо боло берет. Бирок курмандык чалуу тирүүлөр ошол курман айт күнү чалуусу милдеттүү болуп, курман айттан 3 күнгө чейинки аралыкта курмандык чалынат. Ал эми нафил болуп калган же карыз болуп калган, мурдатан жөн эле бир курмандык кылып Кудайга жакындайм десеңиз, анда муну курман айтка байлабастан кадимки күндөрү деле кадимгидей чалып курмандык кылып, мына бүгүн жана кыргызда түлөө деген сөз бар эмес, ошол түлөө деген тилөө ошол да курмандыктын өзү эле, кадимкидей эле курмандык чалып адамдар чакырып Кудайдан тилей турган бир иш-чара болгондуктан ал жыл бою кыла берсе боло турган маселе. Ошондуктан курман айтты күтпөстөн эле ушундай бир тилөөлөрдү кылып, курмандыктарды чалып кылса боло берет. Бирок адамдын мойнуна важип болуп калган, милдет болуп калган курмандык бул курман айт күнү жана курман айт күндөрү гана чалына турган экендигин эстен чыгарбабыз баарыбызга милдеттүү. Курмандык чалган учурда ошол курмандык чалынган жаныбардын бүтүндөй бардыгы жакшылык жолго, кайрымдуулукка кетиш керек. Эгерде ошол курмандык чалганда анын башы, шыйрактарын дагы таратып бериш керек, терисин дагы. Эгерде ошону ала тургандан таба албай калган учурда аны сатып базарга, ошонун тыйынын дагы апарып кайрымдуулукка бериш керек. Андан сырткары ошол курмандык чалынганда ошол малдын терисин же шыйрактарын сен сойгон үчүн деп берген дагы туура эмес. Балким курмандык чалдырганда башка бирөөгө сойдура турган болгондо ошол эттен сырткары, териден сырткары кызмат акысын бергенде гана ошондо курмандыгыңыз толук болуп эсептелет да. Анан албетте курмандык этинен өзүңүз жегенге да уруксат берилет, бирок ошону жанагыда жегенде бир аз ооз тийип, бирок калганын бардыгын жардыларга, кембагалдарга таратып берсеңиз, бул биздин коомубуздагы өтө жакшы бир мамилени жолго салган болор элеңиз. Курмандык чалган учурда албетте ошол мал союлунгандай шарияттын бардыгы кармалуусу кажет, кыбланы карап, бисмилля айтып, анан кээ бир учурда адамдар ошол жанагыдай фонддор же башка бир учурда союп атканда ошолор чындап эле таратышабы, жокпу деген жаман күмөн менен дагы мындай бир туура эмес пикир кылган адамдар бар. Буларга айтат элем, булар иблистин талбийси, шайтандын азгырыгы, ошого азгырылып кетпеш керек. Биз дайым адамдар, мусулмандар бирибизге бирибиз ишенүүнүн негизинде жашоону үйрөнүшүбүз керек. Эгерде биз бирөөгө ишене албасак, демек биз ишеничке кире элекпиз, демек бизге деле башка бирөөлөр ишене албайт деген сөздү биз туура түшүнсөк болот. Анан ошол жанагы мал союлганда ошол малдын эч бир нерсеси мындай бир сыртта калбаш керек, коромжу болбош керек. Ошонун бардыгы кайрымдуу жака жумшап кетиш керек. Эгерде такыр эле болбой турган болсо, ошол малдын терисин өткөрө албай калсаңыз, эч ким албай койсо, анда ошону ашатып, ийлеп, кадимкидей тери кылып, анан ошону мечитке берсеңиз, мечитте намаз окулса, бул дагы ошол эң сооптуу ишти кылган болуп эсептелесиз. Мына биздин өлкөбүздөгү Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду жыл сайын мына ушул курмандыктарды чогултуп, ошону чалып жана керектүү жерлерге жеткизүүнүн өз колдоруна алып келишет. Буга биздин тарыхыбыз күбө, жакынкы тарых, буга биздин адамдарыбыздын бардыгы күбө. Мен дагы мусулман катарында ошондой эле динге кызмат кылып жүргөн ошол кыргыз элинин бир илим талап кылуучусу катарында айтарым. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз колубуздан келишинче курмандыгыбызды ошол Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду менен бирге чалып, ошону жакшы жерге жеткирүүгө аракетин көрөлү деп айтмакчымын. Аллах Таала Кур'ани Каримде «Инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха». Албетте Аллах Таала силерди аманаттарды өз ээлерине жеткирүүгө буйруйт дейт. Аманат ошол союлган курмандык эң муктаж адамдарга ысырап болбостон, коромжу болбостон туура жеткирилүүсү. Аманат ошону татыктуу адамдардын жеши. Аманат ошол чындап эле муктаж болгон адамдар жеп, Кудай Таалага дуа кылып, бизге дуа кылуусу, мына ушунун бардыгы аманаттын өз ордунда болуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде той кыла турган болсоңор, ошол тойлоруңарда жалаң гана байлар чакырылып, бирок жардылар чакырылбай калса, анда силердин тоюңарда береке болбойт деген маанисинде куттуу хадисинде курмандык чалып, бирок ошол курмандыктан биздин жардыларыбыз, кембагалдарыбыз, колунда жокторубуз, жетим жесирлерибиз, биздин социалдык тараптан аз камсыз болгон үй бүлөлөрүбүз жетпей кала турган болсо, анда биздин курмандык бизди Кудайга жакын кылууга дарамети келбей калат деп айтсак, албетте туура айткан болобуз. Кудай Таалам бардыгыбызга ыймандуулук берсин, инсаптуулук берсин. Кудай Таалам бардыгыбызга акыйкат деп билип, ошол билген акыйкатка ээрчиген насип кылсын дагы. Кудай Таалам бардыгыбызга туура эмес жолду туура эмес деп туюндуруп, өзү туюндурган туура эмес жолдон оолактаганды, ыраактаганды Кудай Таалам баарыбызга насип эткен болсун. Кудай Таалам биздин чалган курмандыктарыбызды, курмандыкта кылган дуаларыбызды, жакшы иштерибиздин баардыгын кабыл кылсын. Элибизге кетпестүү элет, кең пейил, ооба, соомат насип кылган болсун. Кудайым жакшыга шерик кылып, жамандан алыс кылсын. Кудай Таалам бардыгыбыздын чалган курмандыктарыбызды кабыл кылган болсун. Амин.